демөөрчүлүк кылып жана колдоо көрсөткөн ата энелерге чоң рахмат. Жана тогуз берген окуучуларыма ыраазычылык билдиренин. Анда эмесе жолго аттанаар алдында силерге ийгилик каалоо менен экскурсия сабагыбызга сапар тартпаганда. Ийгилик. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү экскурсия сабагыбыздын темасы менин кесибим, менин тандоом, менин келечегим. Максаты силер бүгүнкү экскурсия сабактан өзүңөргө кандайдыр бир кесип тандоодо болобу, окуу жай тандоодо болобу, өзүңөргө мотивация алып, жакшы бир эмоцияларды алып келет деген ишеничим чоң. Анда эмесе баарыбызга ийгилик. Ура! Саламатсызбы? Биз Нарды облусуна караштуу Кочкор районундагы Төлөк айылынын Соңкөл орто мектебинен Борбордук Азия университетине экскурсияга келдик. Ушул университет жөнүндө кененирээк маалымат берип, окуучуларга кесип тандоодо, окуу жай тандоодо кандайдыр бир кеңешиңизди айтып кетсеңиз. Борбордук Азия университетине кош келиңиздер. Мен өзүм аты жөнүн айтып кетсем, Акылбек Чымбулбаев ушул университетте коомчулук менен байланыштыруу өкүлү болуп иштейт. Сиздерге ушул университет тууралуу толук маалымат берип коелу, кыскача болсо да, андан кийин экскурсияны баштасак болот. Сиздерге арналган кофе брейк да бар. Ал жакка да кирип, бизден даамсыз кеткиле. Анан аяк жагында ушул экскурсиянын аягында сиздердин берген суроолорго жооп берели. Дегеле университетке тапшыруу боюнча, дегеле билим берүүгө байланыштуу, андан сырткары ушул жалпы эле университетке тиешелүү кандай суроолор болсо, ошол суроолорду берсеңер болот. Бул жерде канчанчы класстын окуучулары? 11 класс, 11 класс экен. Биздин Борбордук Азия университети 2000-жылы негизделген, атайын эл аралык келишим негизинде. Ал эл аралык келишимде белгиленгендей биздин университет светтик, башка айтканда диний эмес, коммерциялык эмес жана менчик университет болуп эсептелет. Мына Нарын дарыясы сиздерге карап жол, ушул экөөнүн ортосуна кампус түшөт. Кампус деген сөз аңчы менен которгондо университеттик шаарча деген билет да. Ушул университеттик шаарчанын азыр сиздер көрүп турган, сиздер менен экскурсия кыла турган бөлүмү ушул 12 гана пайызын түзөт да. Бул жалпы курулуш долбоорунун, дизайн проекти деп коет, ошонун курулуш долбоорунун 12%. Мындайча айтканда, курулуштун биринчи эле фазасы аягына чыкты. Калгандагы 3 фазасы менен баскыч болуп иштейт. Жатаканада 2 эле орун болот. Кыргызстанда башка университеттерден айырмаланып, башкаларда секция болуп 7-8 студент жайгашса, бизде 2 эле студент жайгашат бир бөлмөдө. Ошол бир студентибиз чет өлкөнүн жараны болуп, бирөө Кыргызстандын жараны болуп. Бул эми интеграция үчүн. Баягы өз ара англис тилинде баардашуу үчүн да. Болбосо мисалы Казакстандын, анан Кыргызстандын жараны болсо, ал экөөндө орус тилинде сүйлөшө берет. Эгерде эки кыргыз болсо, эки кыргызча сүйлөшө берет. Ошон үчүн орусчадан билген, кыргызчадан билген чет өлкөнүн жараны менен бир бөлмөдө бир жашаганда 24 saat boyu англис тилин сүйлөшөт. Шарт түзүлгөн да. Азыр эми 11 класс болдун ардында айтканда өзүңөрдүн кесибиңерди аныктап алган болуш керек. Ориентир бар да жок дегенде. ITLS болом дегендер барбы? Мисалы бизде ошо ITLS-те даярдайбыз. ITLS-те болду деп. Жарык берүү системасы
аябай көркөмчө. Сүрөткө түшүрүм аябай жакшы болду. 700 алмашып болду. Анан сүрөткө түшүрүп маңдайыңарда китеп стеллаждарды карасаңар, эки жагында тең китеп текчелер бар. Бул ачылып турган китептин формасында элестеп турат. Бул мобилдүү, буттарында чыгырыктар бар. Ар бир жылдырса болот, бүктөп койсо болот, кайра жазып койсо болот. 8000ге жакын китеп коюлган. Батат биякта 5000ден ашып калган китеп фондусу. Бирок биз көбүнчө электрондук ресурстарга басым жасайбыз. Дүйнөлүк деңгээлдеги 12 университет институттар менен иштешебиз. Ошолордун бири Кембридж университети. Алар менен да меморандум түзүлгөн. Мисалы силерден келип, биякта пайдаланып кетсеңер болот. Азыр мисалы ортого даярдап койсоң, атайын бир күн убакыт өткөрүп кабинет бар, ошондо ар биринде бирден мугалим турат. Анан студенттерге дагы доступ бар, атайын доступка турат. Эгерде консультация алам деген болсо, экзаменге байланыштуу суроолор болсо, мугалим менен сүйлөшүп алып, атайын график менен келип чекечи сабактар барып турушат да. Баардык айнек, ачык айтып, бүгүнкү. Анан жана ар кайсы мисалы ректорубуз Америка Кошмо Штаттын жараны, деканыбыз Россиянын жараны. Деканын орынбасары Австралиядан болот. Тарых сабагынан берген мугалим Америка Кошмо Штаттан болот. Креативдүү арт студияда бар. Ушул жактан дизайн менен иштешет. Атайын сабак болот. Биздин бүгүнкү экскурсия сабагыбыз Борбордук Азияда болуп өттү. Ошол Борбордук Азия университетинен кандай эмоцияларды алдың, кандай таасирлендиң, эмнелери жакты? Ошол боюнча айтып кетсең. Мен буга чейин университетти көп эле уккам, бирок кызыгып, изилдеп эле көргөн эмесмин. Мындай сүрөттөрдү интернеттен көрүп калганы менен ичине кызыкчу эле эмесмин. Бүгүн кирип менен таанышканда ичимдеги шарттары жакты мага. Өзүм буга чейин окуп жатканымда элестете деле алчу эмесмин, анан мындай азыр мага бир вариант болуп калды. Чоң рахмат. Бүгүнкү экскурсиялык сабактан Борбордук Азия университетине барып, экскурсиялык сабак өттүк. Бизге ал бүгүнкү сабак өтө пайдалуу болду деп ишенем. Себеп дегенде Борбордук Азия университетинде көп өлкөдөн